Ошондо бизге анан даярдык чыгат. Нарындагы сүт заводунун ачылышы менен туруктуу жумушу орунду болгон Лариса Айтиева өз кесибинин чыныгы чебери. Ал өзүнүн мындагы 2 жылдык ишмердүүлүгүндө кайра иштетүү сырларын мыкты өздөштүргөндөн алтынга да алмашкыс адис катары таанымал. Мээнетке жараша акыбет демекчи, айлык маянасы да жаман эмес. 30 000 сомду чамалайт. Ушундан уламбы сүйгөн ишканасынан эч кеткиси жок. Ушул жерден акча таап, иштеп, үй бүлөмдү багып, баарыбыз тең өзүбүздүн алган айлыгыбызга, ишибизге абдан ыраазыбыз. Бүгүнкү күндө аталган объектте 25 адам эмгектенип, суткасына 45 тоннага жакын сүттү иштетишет. Алардын колдорунан жаралган сырлар, быштактар жана каймактар башкаладагы борбордук базасына жөнөтүлүп, андан ары Евразийске мүчө мамлекеттерге импорттолот. Эгер нарынан чыгарылган сүт азыктарына коңсаш өлкөлөрдөн суроо талаптар чоң экендигин колго түшсөк, анын келечектүүлүгүнөн күмөн санап кереги жок. Антса да акыркы кездери облустун ат башы жана Кочкор райондорунда да ушундай эле багыттагы ишканалар акырындык менен өз өндүштөрүн жандандырууда. Демек, эртеби кечпи атаандашуучулуктун күч алары бышык. Чукуларда деле нарынга баягы градиенттин Белая река деген эмеси келди. Бирок алар деле азырынча толук кандуу иштей элек, но бирок алар деле конкуренция создавать этип, эми рыночный экономияда. Рыночный экономияда болгондон кийин конкуренция болот экен. Анан алар дагы сүттү алып атышат да. Если алар деген мындай болбогондо биздин сүттүн көлөмү дагы мындан көбөйт. Дейинкиси нарын сүт заводу суткасына 150 тонна сүттү кайра иштетүүгө жөндөмдүү. Андыктан ал толук кубаттуулугуна жетсе, Теңиртау районунда ага тең келерди эч ким болбойт. Бирок бул үчүн жергиликтүү фермерлер сандан сапатка өтүшүп, сүт баатындагы уйларды көбөйтүүлөрү талап кылынат. Ишканалардын айтымдарында мындай керектүү аракеттерге алгачкы кадамдардын жасалып жаткандары байкалат. Мунун натыйжасында сүттүн майлуулугу көтөрүлүүдө. Майлуулугу негизи жакшы нарындыкы. Мындан жазга мал түшөт, анан күзүндө кышында жырнасы жакшы болот да негизичи. Негизи ошо пародистый уйлар көбөйсө жакшы болмок да негизичи. Азыр бизде ошо заводко бир поставщица эже алып келет. Ошонун азыркы малда только ошол эженин эле эмеси жырнасы жакшы да. Анткени ал уйларын карайт, багат. Ошон үчүн көбүрөөк болсо деп ойлойм мен. Жогорудагы өз кесиптердин чеберлери эмгектенген ишкана жергиликтүү казаны толтуруудагы негизги субъекттерден. Андан бир жылда салык түрүндө эле 12 миллион сом киреше өчөт. Тилекке каршы ресурстардын жетишсиздигине карабай азырынча Нарын облусунда айыл чарба сыйроолорун кайра иштетүүчү ири объекттер жокко эсе. Бөлөкбай Шеримбек, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын шаары.